Аты жөнү Алымбекова Каныкей. Туулган жылы 1987 жыл 16 октябрь. Туулган жери Токмок шаары. Сыйлыктары Супер-инфо гезитинин тандоосу боюнча заманыбыздын супер ырчысы наамынын ээси. Түрквизион 2011 эл аралык музыкалык фестивалынын катышуучусу. Түрксой уюмунун Норуз 2011 фестивалынын лауреаты. Үй бүлөлүк абалы. Үй бүлөлү бир уулдун энеси. Жашаган жери Бишкек шаары. Репертуарындагы популярдуу ырлары Носонте, Жүрөк сыздайт, Куурчак, Карачаң жана башка. Учурда жеке ырчы. Эпатаждуу ырчы Каныкей бир жылдан ашуун өргүдө жүрүп, мына жаңы дем менен кайрадан сахнага кайтып келип отурган кезде. Бүгүн бизде ырчы Каныкей түз эфирде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Өзүнүн өзгөчө стили кыргыз эстрадасына жана ошондой эле үнү менен өзгөчөлөнгөн Каныкей бизде 1 саат 30 мүнөт бою конокто болот. Андыктан суроолорубузду узатсаңыздар да болот. Саламатсызбы, кандай келип алдыңыз? Бир жолу амандашып алалы. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Көптөн бери сагыныштык го көрүшпөй. Жакшы, рахмат, жакшы келип алдым. Кандайсыз? Балаңыз чоңойду, эми жаңы дем менен чыгармачылыкка жеңтүрөөк киришем деп турган кезиңиз болуш керек. Кудай буйрса, бирок эми аябай эмес, акырын-акырындап. Эмне үчүн акырын-акырындап? Чарчап калбайын деп атасызбы? Көптөн бери эс алып чыктым деп. Жок, мындай бала менен мурункудай болбой калат экен да. Мындай үй бүлө деген бар, күйөө. Баарын тең алып кеткенге аракет кылып атасыз. Эми кудайдын буйругу көрөбүз. Аракет кылабыз. Ооба. Анда бизде ойготкуч суроолор бар. Эң биринчи келген конокторго Биздин эфирибиздин салты болуп калды. Мисалы үчүн биз биринчи келген конокко ойготкуч суроо беребиз. Сизге 1 мүнөттүн ичинде 20 суроо берилет. Сиз ага баттан тез аранын ичинде жооп беришиңиз керек. Баштадыкпы, даярсызбы? Бул жакта секундомер коюлат, 60 секунд. 1 мүнөт башкача айтканда. Мен аракет кылайын. Макул. Тез-тезден жооп беришиңиз керек. Макул. Эң мээниткеч жаныбар. Кумурска. Үйдө жалгыз Один дома кинотасмасында канча уру бар? 2 уру бар. Эшектин аты эти арам, эмгеги? Адал. Радиону ким ойлоп тапкан? Ученыйлар. Александр Попов. Ну да. 8 көбөйтүп алты. 8 көбөйтүп 48. Балка лакап аты кимге таандык? Кандай еще? Балка лакап аты кимге таандык? Кыргыз адабиятында. Жазуучу же эме Алым Токомбаев. Ооба. Манастын канча осуяты бар? 7 осуяты бар. 7 осуяты. Манас эпосунда Алмамбеттин аялы ким? Аруке. Го Джунпё кайсы сериалдын каарманы? Цветочки после виз. Ягода. Кыргыз алфавитинде эч кандай тыгышты билдирбеген 2 тамга. Мягкий знак, твердый знак. Ажыратуу жана ичкертүү белгиси. Маймылдын сүйүктүү тамагы. Банан. Дүйнө жүзү боюнча алгачкы космонавт аял. Зоя Космедемьянская. Валентина Терещенко. Кечирим сурайм, кечирим калгыла. Ошондо сиз Канча суроо берген? Ужас. 12 суроо берилди, жалпы. Мектепте кандай окугансыз? Ой, мектепке 4 эле окугам. 4 эле. Бирок ошентсе дагы азыр көрсөтүштү көрөбүз, жаман эмес, жакшы эле аракет кылдыңыз деп ойлойм. 10 суроо берилип, анын 10-уна туура жооп берип турсуз. Үчөөсүнөн. 4 алыптырмын да. Экзаменден өттүңүз. Рахмат. Рахмат, биз мынакей ар бир келген коногубузга дал ушинтип менин кесиптешим Нуржан ойготуп алат. Биринчи адамдын мээсин иштетип, суроолорго даярдап алат. Анан кийин четинен суроолорду бере беребиз дегендей. Мынакей жакында эле жаңырыңыздын бет ачары болуп азыр радиолордо, порталдарда бизде жүрөт. Бул алгачкы багы эс алуудан кийинки жаңы чыгарган эмгегиңизби орус тилинде? Эми чынын айтсам, мындай мен өзүм жазам да. Көпчүлүгүн өзүңүз жазасыз. Анан чыга элек ырларым аябай көп да. Анан ошол ырлардын арасында бул ыр мурун эле чыккан. Аябай 2008-жылы чыккан болуш керек бул ыр. Бирок сандыкта катылып жүрө берген, анан мен ойлодум, кандай ыр чыгарсам деп. Анан мындай чындыгында аябай күйөрмандарым суранышты, эмнеге жок болуп кеттиңиз, ыр деп. Анан ушул подарю ырын мындай тартуулагым келди да, чындыгында аябай ушу силер үчүн болсун. Тартуулайм деп ушундай өңүттө ысмылда деп мындай бердим деп айтсам болот да. Канке айым айтсаңыз, мынакей канча сахнага 2010-2011 жылдары менимче аттангансыз?
2009. 2009 альбомуңуз 2011 чыккан болуш керек менимче. Биринчи эң алгачкы концертим 2011 болгон. Ошол жылдан бери мисалы канча деген ырчылар сахнага чыкты, ар кимдин өзүнүн стили, өзүнүн ыры, жанры деген болот да. Сиздин дагы адан кийин бир топ стилиңиз өзгөрдү. Азыркы деле турган стилиңиз азыр кийизден дегендей багы өзгөчө да. Бул стилиңиз менен ким иштешет? Азыркы стилиңиз менен багы продюсериңиз менен иштешпей калгандан кийин өз алдыңызча иштеп жатасызбы же сизге жардам берген бирөө жарандар барбы? Негизи мен көп адамдар менен иштешип көрдүм. Эми мен айтпайм бир жааттуу, бир беттүү эле бир адамдар менен кол кармашып иштештим деп. Азыркы тапта айта турган болсом, менин ар дайымкы ошо стилист дизайнерим бар, бул Айдай Асангулова. Кийистен ушундай саркеч заманбап кийимдерди жасайт. Шамалдар өтүп турат. Көрдүңөрбү, жайкыга мындай шамалдар өтүп турат. Жакшы да. Кийиз болсо дагы эскисин өзүңүз тартып бересизби? Жок. Мен дизайнериме толук ишенем. Мен айтам болгону мен ушундай каалоомду айтам. Менин кесибим боюнча дизайнер эмесмин да, анан болгону оюмду айтам. Ал өзүнүн ошол профессионалдуу көз карашы менен туура мындай мага көнөктөрдү тандап берет. Негизи аксессуарларды мындай ошо атайдылап мага ылайыктап жасайт да. Анан кийин эмне үчүн мен кийизди кийип жүрөм? Кийиз бул эми биздин турмушта колдонулбашы деле мүмкүн. Көчмөн элдер эми. Бирок мындай бир улук сөз бар да. Кыргыз кийизде төрөлүп, кийизде өлгөн деген бир улук сөз бар да. Эми муну азыр карап көрсө кантип эле деши мүмкүн да. Бирок күнүмдүк турмушта кийизде төрөлүп, кийизде өлө албайбыз да азыр. Бул жерде бир мындай философияны колдонгум келет. Кийиз бул менин кыргызстанымды элестеткен бир кандайдыр бир атрибутум, кандайдыр бир символикам да. Анан мен ушуну заманбап биздин турмушубузда колдонгум келет да. Анткени бул кыргыз менин элимен чыккан ушундай бир мага аябай тартууланган жакшы бир нерсе деп ойлойм да. Ошон үчүн кийизди кийип жүрөм. Буну жууса болобу же? Болот. Тойлорго деле кийип бара бересиз. Мончоңузда кийизден. Жок, эми билесиңерби, бул стилистика да, бул менин стилим. Ар кандай мындай жасалгалоолорду өзүмө ар бир ушундай салт кылып алгам да, ар бир мындай чыгышыма кийизден кандайдыр бир кичинекей элемент болсо дагы кийип жүрөм да. Шакек болобу, сөйкө, шууру болобу, ошол ар бир кийип чыккан көйнөгүмдө кийиз сөзсүз болуш керек деп ойлойм да. Кичинекей элемент болсо дагы. Мына ушул тандаган кийимдериңизде эмнесине карап тандайсыз, эмнесине карап өзгөчөлөнтөсүз? Кийиздин өзү эле өзгөчө деп ойлойм да. Кийиздин турган турпаты өзү, мунун жасалышында канча эмгек бар. Билесиңерби, бул эми мен башка мындай тикмечилерди дагы таарынткым келбейт. Болгону бул дизайнерлик иш да. Анан ошол эле учурда мунун жасалган технологиясы бул Кыргыздан калган аябай бир улук нерсе да. Бизде азыр эмиден кайрадан бааланып келатат бул кийимдер. Мисалы чет өлкөдө аябай эле баалашат экен, алар кызыгып. Баалашат. Мисалы мен бул кийизди чет өлкөгө кийип барганда айтам, бул Кыргызстандын ушундай символикасы, ушу Кыргыздын кийими, бирок заманбап түрдө мындай жасалгалы берилген кийим деп көрсөтөм. Рахмат. Кызыгуу жаратып сурап калышса керек. Аябай сурашат. Кесиптеш анда бизге окурмандар тарабынан, көрөрмандар тарабынан суроолор келүүдө. Алгачкылардан болуп жазган СМСти окуй бериңиз. 9056 сандар менен аяктан колдонуучуга билдирүү калтырыптыр. Ассалому алейкум, урматтуу супер кежи жамааты. Алейкум ассалам. Биринчиден сиздерге ийгилик, кыргызстандыктарга баарына салам. Суроом, саламатсызбы канекей? Сиздин үнүңүз аябай сонун. Россия жергесине келейин деген пландар барбы? Бул биринчи суроосу экен. Экинчи суроосу, адам баласы ойлонбой жүрө алабы дейт. Анда эмесе катары менен жооп бере берсек, биринчи суроосу. Россия жергесине келейин деген пландар барбы? Негизи гастроль мененби? Ылайыгы келсе, ылайыгы чыкса, албетте барам. Мен да сагындым. Кудай буйрса. Менимче 2010-жылы кыдыргансыз, Лондонго баргансыз, Москва жергесинде концертиңизди койгонсуз. Мен көп жерде кыдырдым, ооба. Көп жерде кыдырдым. Бирок айылдарга антип кыдыр элексиз. Кыдырганбыз. Биз ошол мени колдогон Мулбулак компаниясы менен Кыргызстандын бүтүндөй жерин кыдырып чыккам. Ошон үчүн кайсы жерин атабагыла Кыргызстандын ар бир бурчун билем. Чын айтып атам. Экинчи суроосу,
78-90 сандар менен аяктанып нет. Каныкей кутмандуу күнүңүз менен Жок, сулуу. биринчи суроосу өтүп кетти окшойт жанагы. Адам баласы ойлонбой ойлонбой жүрө жүрө алабы алабы деген. Эми адам баласы ойлонбой жүрө албайт. Баары бир адам баласына бир нерсе жетишпейт экен да. Жаштыгында жаштык бир көйгөйлөрүн ойлонот. Үй бүлө курганда үй бүлөсүн ойлонот. Карыганда дагы бир балдарын ойлонот. Негизи эле адам баласы ойлонбой жүрө албайт экен. Ушундай бир тыянакка келдим, адам баласына бир эчтеке көңүлүнө толуп жетпейт экен да. Такай эле бир нерсени көксөй берет. Болгондо да чыгармачыл инсандарга ойлонбой коюш болбойт. Болбойт го дейм. Эми ар бир адекваттуу адам ойлонот. Кандай адам ойлонбой калат? Эми ар бир эле адам ойлонсо керек. Жакшы, кийинки суроосу. Каныкей кутмандуу күнүңүз менен сулуу. Төрөттөн кийин дене түзүлүшүңүздү кантип калыбына келтирдиңиз? Атайын диета же процедураларды колдондуңузбу? Деги салмак кошулуп кетти деген проблемага туш болдуңузбу дейт. Туш болдум, аябай. Мени көрүп жаткан азыр мамашалар болсо мен айтарым. Мен ушундай бочка болуп чоңоюп кеттим да. Төрөгөндөн кийин аябай мен семирдим. Мен аны күткөн эмес. Кайра өзүңүз калыңызга келиңиз. Бир 10 килограммдай коштум окшойт. Чын эле. Максат, сен ишенбейсиң. 62 килограмм болуп кеттим. Бирок көрбөдүм го албетте сизди. Кантип кайта калдыңыз? Мындай болду да, мен ойлогом, ошо төрөттөн кийин эми ушу аял затына берген ушундай бир чоң бир жакшы нерсе берет экен балага, бала берет экен аял затын. Анан эми аял болгон ушул турбайбы, ушундай толук боюнча калат экенмин деп ойлогом да. Бирок табияттыгын кылат экен. Эч ойлонгон жокмун, арыктайм, же болбосо Диета да кылган жоксуз. эч нерсе кылган жокмун. Өзүм эле бир жыл өткөндөн кийин өзүм эле калыбыма кайра келдим. Ошон үчүн эгер башкалар мисалы ойлонсо кантип арыктайм десе, эч ойлонбой эле койгула. Өзүңөрдүн табиятыңар арык болсо арыктайсыңар. Тамактарды алгыбайсыз, жей бересиз, диетада кармайсыз. Буга чейин диета кармачусузбу? Жок, мен эч качан диета кармачу эмесмин. Бир формада жүрүү үчүн. Менин табиятым ушундай экен. Диета сизди көргөндө качып кетет. Жок, билбейм, негизи табияттыгын кылат Кээ экен. мисалы канча жесе деле эч нерсе болбойт. Ошондой эле. Меники ошондой болду. Ошон үчүн мен төрөгөндөн кийин аябай эле толдум. Ал кезимди көргөн жоксуңар силер. Көрбөй эле Силер койгула. ал күндү силер көрбөй эле койгула. Бирок азыр жакшынакай өзүм эле келип калдым. Эч аракет кылган. Спорт залга да барган жоксуз. Барган жокмун. Үйдө дагы нары бери эч нерсе машыгуулар, Бир аз өнүгүүлөрдү. пресс жасадым, анткени пресс ичим чыгып кеткен аябай. Анан бирок өзү эле калыбына келип калды. Жолдошуңуз бутуңуздан кармалып пресс жасат. Жок, мен жолдошума дагы мындай дууматымды арткан жокмун. Семирип кеттим. Ал дагы мага айткан жок. Сен семирип кеттиң деп мындай мага айткан жок. Жолдошум мени наоборот мындай колдоду да. Бир да жолу мен андан сын уккан жокмун. Сен ушундай толуп кеттиң анан. Мындай болдуң. Ошон үчүн аябай рахмат жолдошум. Толсом дагы айтпаганначы. Жакшы жолдошуңуз бар экен. Көз тийбесин дейли. Кийинки суроону узаталы. Хадиджа деп аталган колдонуучусунан келиптир. Каныкей, сиз таланттуу ырчы катары, таланты жок ырчыларга көз карашыңыз кандай? Алар өз араңарда кандай зыян алып келет? Өнү жок, бирок Ойсеке ханыша ырчыларыбызга кайрылып, бир-эки сөз айта кетсеңиз жакшы болмок. Себеби сизди сыйлашып, сөзүңүздү угушаар дейт. Ойсеке ханыша ырчылар дейт. Эми без комментариев. Мен бирөөгө сын айтканда эми бул жерде туура эмес болуп калат го. Мен бирөөгө сын айткан. Мен негизи эле бирөөгө сын айткандан алысмын. Анан ар кимдин өзүнүн табити бар, ар кимдин өзүнүн жолу бар. Ар кимдин өзүнүн көрманы бар. Өзүнүн көрманы бар. Албетте анан мен сын айтып бирөөгө мындай катуу бир көз караш көрсөткүм келбейт. Алардын көпчүлүгү сиздин жакын курбуларыңыз болушу мүмкүн, мисалы катташып эле жүргөн. Эми талантсыз деп адамды айтууга болбойт да. Талант деген бул ар түрдүү мындай берилет да. Мисалы үчүн талант, сулуулук дагы бул талант. Ошону алып жүрүш, мындай туура пайдалануу, бул да талант. Сүрөтчү болуш дагы мисалы бул чоң талант. Ырдаш дагы бул чоң талант. Мен талантты силер азыр айтып атасыңар, иргеп, сен мындай, бул мындай деп. Бул туура эмес да. Гумандуулук керек. Кандай гана болбосун адамдарды бөлүүгө бул мындай, бул туура эмес деп ойлойм да. Ошон үчүн
ар бир адам уникалдуу, өзүнө жараша сапаттары болот. Албетте мындай бөлбөгөнгө аракет кылалык, үйрөнөлүк. Анда кийинки суроого өтө берели. 55-67 номерине келген экен. Кани мурдагы эки каш, көздөгү кара боёгуңуз өчтү. Стилиңиз менен учурда ким иштейт жана сулуулук сиз үчүн эмне дептир? Мурдагы эки каш. Каштын үстүнө дагы бир образын айтып атпаш, дагы бир каш чыга алган. Мен стилимдин үстүнөн көп адамдар иштешти. Эң биринчи стилистим Замира Молдошева болгон. Андан кийин дагы көп мындай сулуулук жайларда мен мындай кардар катары жүрдүм. Азыркы тапта менин ошо стилист мени боёгон аябай таланттуу кыз бар, Гүзел Келдибаева деген. Таланттуу кыздын колунан ушул сулуулуктар жаралат. Бүгүнкү макияжыңыз дагы ошол сиз айткандай окшойт. Кийинки суроосуна өтөлү. Кийинки суроо Фарида аттуу колдонуучусунан калган. Жана сулуулук сиз үчүн эмне дептир? Жооп бердикпи? Жок, жооп берген жок. Сулуулук мен үчүн бул Кудайдан берилген кандайдыр бир чоң нерсе деп айтсам болот. Сулуулук эми жан дүйнөдө сулуу болуш керек, бирок сулуу дагы болуп төрөлгөн адамдарга мен аябай баа берем. Бул Кудайдан берилген бир чоң сыпаат деп айтмакмын да, сулуулукту. Сулуу болушка аракет кылып баргандай нерселерди жасап келбет үчүн. Жок, мен аябай мындай сулууланган айымдардын катарына кирбейм да. Мен болгону сахнага чыгаарда боёнум. Бирок күнүмкү турмушта мен андай өзүн аябай караган 5 мүнөт сайын боёнгон айымдардын катарына кирбейм. Мындай жакпайбы жеске, жок, бошобойсузбу? мен андай типаж айым эмес окшойм дейм да. Болсо кандай болсо ошондой жүрө бересиз. Ооба, мен мисалы өзүмдүн боёнгонумду мындай кесип катары кабыл алам, кесип катары колдоном. Кесибиңизге байланыштуу демек. Каныкей, сиздин талантыңыз бар, үнүңүз жагымдуу, бирок эмнеге көзүңүздү көп боеп жүрөсүз? Боенбой эле жүрсөңүз жүрө албайсызбы? Көчөдө уяласызбы дейт. Көчөдө жүргөндө боенбой жүрө аласызбы? Албетте, мен айтып атпаймынбы, мен көзүмдү эгерде боесом, ошол атайын стилисттер менен иштелип чыккан атайын бир сахнага болгон образ. Ал эми күнүмдүк турмушта мен дээрлик боенбойм. Саламатсызбы Каныкей, жолдошуңуз кайсыл жактык болот дептир? Жолдошум Нарымдан болот. Үй бүлөдө канчанчы бала? Үй бүлөдө экинчи бала. Экинчи бала. Улуусу. Кантип табышып калдыңыз? Ой, эми муну мен силерге айтып бергем да, гезитиңерге толук айтып бергем, күйөөгө узап жатканда. Жолдошум менен 19 жашымда таанышкам. Кудай буйрук экен, насип. Студент кезде эле? Ооба. Ачка топ күндөрдү бирге. Ооба. Ооба, ал кезде мен мындай азыр менен майонез жеп дебейсизби? Азыркыдай анда менин эч мындай эми түшүмдө уктасам азыркыдай белгилүү болгон эч бир өңүм да жок эле. Ошон үчүн жолдошум менен таанышкан күнүм бул буйрук деп ойлойм да. Анан кийин бул нике кайып деп ойлойм. Эми анда жөн эле дос катары балким сүйлөшкөнсүздөр. Ал кезде бизде андай азыркыдай аябай мындай агрессивдүү мындай мамиле болгон эмес да. Эми аябай мындай кыналыша, кол кармашып же болбосо мындай белди кыса деген сыяктуу ушундай нерселер болгон эмес да. Биз мындай дос катары, анан бара кийин бири-бирибиздин кылган эмгегибизди көрүп, бири-бирибиздин жетишкен деңгээлибизди байкап, бийиктиктерибизди карап, анан бир акыл калчап мындай экөөбүз сүйлөшүп, биз экөөбүз турмуш курсак болчу да экен. Анткени сен мен кандай ак барактай болгон кезимен билесиң, мен сени дагы ак барактай болгон кезиңен билем деп, экөөбүз кийин ошо сүйлөшүп, анан баш коштук. Америкада жүргөндө. Америкадан. Биз аябай көп жолу жолуктук Америкадан. Айтып атпаймынбы, бул тагдыр да. Мисалы жолукпай деле калсак болмок. Бирок биздин 19 жашыбызда таанышып, анан кайра жылдар өтсө дагы мындай жолдон кесилишип кайра көрүшкөнүбүз дагы бул өзүнчө бир тагдыр деп ойлойм да. Буйрук да. Буйрук. Түшүнүктүү. Бир учурда жолдошуңуз менен Америкага кеттиңиз эле. Сизди көпчүлүк эми кайрылып келбесе керек деп ойлогон. Кетишиңиздерге эмне себеп болду эле? Келишиңиздерге. Келишиңиздерге. Бул жака Кыргызстанга келишиңиз. Кайра келишиңизге.
эми ар кандай себептер бар да, турмуш деген турмуш да. Ошон үчүн бул жерге Кыргыздан чыккан адам Кыргызга кайрылып келе албайт деген бул болбойт болуш керек да. Сөзсүз кайрылып келер үйүбүз, кайрылып келер жайыбыз, жерибиз Кыргызстан. Ошон үчүн кайда гана жүрбө, бирок үйүңдү унутпа дегендей акыры үйгө келиш керек. Ошон үчүн анан экинчи кезектен дагы себептер бар болуп калды. Ошон үчүн үй бүлөлүк жагдайларга байланыштуу. Кийинки суроосу үйдө ылдыйраак түшүп койгула. Салам каныкей, Медер аябай жоош жөнөкөй адам көрүнөт, силердин үй бүлөңөргө суктанам дептир. Жолдошуңдун сага жакпаган, айтып койдура албаган сапаты барбы дейт. Үй бүлөңүзгө суктанат экен. Рахмат сурооңузга. Жолдошуңуздун сизге жакпаган жана айтып койдура албаган сапаттары барбы? Чындыгында мен жолдошум мындай аябай оор басырыктуу адам да, анан жөн эле сөздү абага мындай калчай бербейт. Бир айтса, айтканы боюнча угуп калам да. Анан бирок андай мени антип мындай тартипке салган мындай сөзү деле жок, чынын айтсам. Мен кандай болсом ошондой кабыл алат да. Ал билет менин ачык мүнөз, ачык айрым кыз экенимди. Ошон үчүн андай мага болгон мындай сабактуу мындай суроо талабы жок да. Жолдошуңдун сага жакпаган, айтып койдура албаган сапаты барбы? Жолдошуңуздун сизге жакпаган сапаты? Сизге жакпаган. Тескерисинче, сизге жолдошуңуздун жок, жакпаган андай сапаты жок. Мындай вредные привычки деп коет го, андай жок. Идеалдуу бар. Эми идеалдуу адам болбойт го. Бирок ошентсе деле мен андай сапаты жок жолдошумда. Мен мындай айтып көрө элекмин. Түшүнүктүү. Кийинки суроосу, кандайсыз Канеже? Биринчи суроом дейт. Медер байке кайда иштейт? Сизди капа кылбайбы? Экинчи суроосу. Биринчи суроосун берели, биринчи. Медер байке кайда иштейт? Сизди капа кылбайбы? Аябай кызык экен силерге. Медер өзүнүн ишкерлиги бар, чакан кичинекей ошол ишин мындай жайгаштырып, орноштуруп жүрөт. Баштап атат демек, э? Баштаган. Анан мындай кененирээк айтып бере албайм сизге. Жалпы өзүнүн иши бар, өзүнүн иштеген мындай күнүн өткөргөн иши бар, ошон үчүн баары жакшы. Сизди капа кылбайбы дейт. Жок, мени эмнеге капа кылат? Экинчи суроосу, үйлөнүү үлпө тоюңуздар негедир эсимде жок, интернеттен деле карап таппай койгом. Той кайсыл жакта өттү эле дейт. Биз той кылган эмеспиз. Башкалар той кылса биз кылбай койдук. Жок, эми бул жерде башкалардан эмес, биз үйлөнүп атканда андай бизге анын кажети деле жок болчу да, андай кереги деле жок болчу бизге. Ата-энебиз алыста болуп калды, анан алыста жүрүп калдык өзүбүз, Америкадан баш коштук, анан той өткөрөлүк деген бизде ой деле келген жок, чынын айтсам. Заманбап балким кыргызча жаякта багы. Эми ысырапкорчулук деле кылгыбыз келген жок, чынын айтканда. Анын үстүнө Медер өзү андай шаан чөкөттү жактырбаган адам. Жолдошум. Мен деле аябай андайды көксөгөн жокмун, ак көйнөк кийет элем деп. Кыздар айтышат, сөзсүз ак көйнөк кийиш керек деп. Жок, бардык эле кыз кичинекейинде кыялданат да. Жок, бул эми аябай жакшы нерсе да. Мен деле жакшы көрөм ак көйнөк кийип, мындай балким кийин кылабыз деп ойлоп коем, эми картайганда да. Элге чыкканда. Анан пландар бар негизи. Бул тамаша болсун ал деп. Жок, эми мен аябай көксөгөн жокмун, чынын айтсам. Кылган жокмун. Үчүнчү суроосу ошол эле колдонуучубуздан. Кайсыл бир интервьюңуздан окуп калдым эле. Жолдошум үйлөнүшүм керек, баарына жетиштим дегенде, үйлөнсөң мага үйлөн дедим деп айтканыңыз бар. Демек, үй бүлө куруу сунушун жолдошуңузга сиз биринчи киргизгенсиз дейт. Ооба, жапжакшынакай бала болсо, өзүм көрсөм кандай өзү ак эмгек, адал эмгеги менен өзү жетишти. Мындайда булактын көзүн ача билүү дагы бул дагы бир чоң нерсе деп ойлойм да. Ошон үчүн демек сиз киргиздиңизби сунушту? Ооба, мен бактымды таптым да. Эмнеси? Үйлөнсөң мага үйлөн дедиңиз. Мен айттым, үйлөнсөң мага үйлөн, мени билесиң. Мен да сени билем да. Тез эле макул болду.
эми бул жерде мындай тамаша болуп кетти. Тамаша албетте. Мындай да сезим сүйүү болбосо кайдан үйлөнмөгүл эле адамдар. Албетте сезим сүйүү болгон үчүн биз ошол көксөгөн мүдөбүзгө, максатыбызга жеттик да. Ошон үчүн бизде эриш аркак аябай экөө тең биргеликте кетти. Биз бири-бирибизди жакшы билдик, жакшы тааныдык. Эң биринчиден биз аябай жакшы тааный алдык бири-бирибизди. Анан кийин ошол уже чоңоюп калган эле кезибизде жашоого мындай максат коюп, кол кармашып жетелешип жашап кеттик. Бактылуу болуңуздар, эң негизгиси ошол кармашкан колуңуздар үзүлбөй түбөлүккө. Эми Кудайдын буйругу, рахмат. Аракет да кылышыбыз керек, Кудайдын буйругу деп коюп Аракет- отуруп. Кудай уткарат деп отуруп атат го, уктуңуз беле? Ошон үчүн аракет кылыш керек. Суроосуна өтөр эле. Канекей эже кандайсыз дейт. Жакшы, канекей эжеңиз жаныбызда отурат азыр, сурооңузду узатыңыз. Тун уулуңузду төрөгөчү дагы канекей кош бойлуу болгон, бирок тилекке каршы биринчисинде өтүп кетти. Наристеңиз боюңуздан түшүп калган экен, ошол чынбы? Сизди жакшы көрөм, сизде ырчык көп болсо гана дептир. Эми бул суроону мен чындыгында ушундай нерсе болгон. Анан азыр эстеп кеттим. Негизи кыйын да. Ооба, ошондой нерсе болгон. Эми бирок ал күндөр артта калды. Кудай буйруп, жакшынакай алимди төрөп алдык. Негизи мындай экен да. Кедей жейм дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту. Бул турмушта биз аябай айтканыбыз айткандай дегендей болбойт экен да. Медицина деген нерсе күчтүүлүк кылат экен. Табият дегендей эле мындай буйрук деген нерсе күчтүүлүк кылат экен да. Ошон үчүн тилекке каршы ушу биринчи наристебиз 4 айлык кезинде түшүп калган. Эми бирок ал күндөр артта калды. Бул да Кудайдын сыноосу болгон да. Ошон үчүн алимди төрөгөндө андай нерселер, мындай капамды ачты, капамды жазды мен. Бирок бул буйрук. Биз мунун баарын сабак катары кабыл алышыбыз керек. Демек, ошо кош бойлуу кезде өзүңдү жакшы карап, медициналык көзөмөлдөн өтүп дегендей нерселерди аябай жакшы Ден соолукту караш керек. Ден соолукту карашыбыз керек деген тыянак чыгаргам. Айтып коюшат го, наристе адамды өзгөртүрөт деп. Мына сиз биринчи күнүңүздү эстейсизби? Алимди колуңузга алган күнүңүздү. Ооба, мен аябай таң калгам мындай. Мен ушундай жакшылыкка жете алдымбы деп аябай күткөм анткени. Бул аябай жакшы нерсе. Эми көзгө жаш алган жокмун, бирок Биринчи энесин эстейт дейт го, балалуу болгондо. Балаң балалуу болгондо түшүнөсүң, менин сөзүм чындыгы бар экен деп. Чындыгы бар, аябай. Азыр мисалы ата энеңдин баркын билесиң чындыгында. Биз ушинтип чоңойттуу күнү түн уктабай деп, Ооба. Мисалы айтат го, балам балалуу болгондо билесиң депчи. Ошол эң туура айтылган сөз. Биз мисалы жаш кезибизде ата энебизди өткөл курагыбызда мама койчу же болбосо койгулачы деп коебуз. Бирок кийин балалуу болгондо баары бир билет экенсиң да. Ошондой улук нерселер бар экен. Ата энелерибизди сыйлайлы, ата энебиз аман болсун. Кийинки билдирүү, баарыңыздарга салам. Каныкей эже, садагам деген ырыңызды ырдап берсеңиз, күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Мен сиздерди жакшы көрөм деген билдирүү калтырыптыр биздин 73 мүнөттүк сизди жакшы көрөбүз. Аяктаган колдонуучубуз. Рахмат. Сиздин садагам деген ырыңызды ырдап берүүңүздү суранып жатышат биздин колдонуучулар. Макул. Биздин баштан элер гана өтпөгөн, сезимдерге нелер гана чөкпөгөн. Айтайын деп дарманым жок айтышка, башты салып кайра артка барышка. Биздин баштан элер гана өтпөгөн, сезимдерге нелер гана чөкпөгөн. Жылуу кийин жолдор узак дешчеле, кыйын күндө апаң жапкан нан десте. Сен кайгырба, көңүл калды деп, өмүр жарды деп, садага сага арналган ар бир күнүңдү теңебегин санага. Кантсе да жашоо белек,
кантсе да жашоо беле. Азаматсыз, браво. Эң мыкты. Азаматсыз. Азыр ушул дем менен сиздин аткарууңуздагы жагымдуу чыгарманы көрүп алалы. Жүрөк сыздайт деген алгачкы бир сиздин эмгектериңиздин бири дейли бул. Андан кийин кайта биз сиздерге кайтып келебиз. Мынакей Каныкейдин Жүрөк сыздайт аттуу чыгармасын көрдүк. Каныкей айтсаңыз, мына ар бир эле чыгарма жөн жеринен эле жаралып бербейт да. Керек болсо түн ичинде дагы ошол жан дүйнөңдөгү чыгарма сени тургузуп кагаз бетине түшүргөнгө аракет кылдырат да. Бул Жүрөк сыздайт качан чыккан? Качан жаралган негизи? Эмнени түшүндүрөт? Жан дүйнөңүздө ошол убакта жүрөгүңүз сыздап аткан маалда жаздыңыз беле? Негизи Жүрөк сыздайт бул мен 9-классты бүтүп 10-класс болгон кезимде жазылган чыгарма. Бул Чыңгыз Айтматовдун Делбирим чыгармасынын негизинде 22 куплет жазылган поэма. Мен бул чыгарманы ошо мектепте окуп жүргөн кезде ошо окуп аябай бир таасирленип, ушундай бир дил баяндын негизинде жазылган чыгарма да. Ошон үчүн бул сөзү. Ал эми обону кийин 2009-жылы, жок 2008-жылы чыгыптыр, кечиресиздер. 2007 мен жаңы сахнага аттанып баштаган кезде чыккан. Анда мен мындай көрдүңөрбү, даталарын дагы унутуп калдым да. Бирок бул ошо биринчи обон жаралган. Анан кийин мен ошо сөзүн ушул ырга ылайыкташтырып, кээ бир жерлерин өзгөртүп, 3 куплет маңыздуу ушундай бир ыр кылып чыгаргам да. Анан кийинчерээк клип тартылды 2014. Кийинчерээк мен атайын бул ыр эми жөн эле калып калбасын деп, эсте каларлык бир нерсе болсун деп кийин клибин коштум. Суроолорду узаталы. Баарыңыздарга, азыр балалуу болгондон кийин жашооңуздагы эмнелер өзгөрдү деп сурап атышыптыр. Балалуу болгондон кийин. Эмне болдуңуз? Эми дүйнөгө көз карашыңыз канчалык деңгээлде өзгөрдү балалуу болгондон кийин? Мындай башкачараак болуп калат экенсиң да. Анткени мисалы мурун Өзүң деле ойлосоң. Мындай ар бир турмуш негизи өзү эле тарбиялап коет экен да. Мисалы үчүн жаш кезиңде жаш кыздай жүрөсүң, күйөөгө тийгенден кийин күйөөңдү ойлойсуң, балалуу болгондон кийин таптакыр башкача балаңды ойлоп калат экенсиң да. Эми бул бир аябай чоң Кудайдан берилген бакыт да, бала жыттаган. Кийинки суроо, саламатсызбы Каныкей, уулуңуз жөнүндө да айта кетиңизчи. Чоңойгондо ырчы болом десе колдойсузбу дептир. Эми бул кандай десем, Кудайдын буйругу менен деп ойлойм да. Анан ырдайм десе эле ырдатып коюу деле бул туура эмес го, менин оюмча. Эми көрөбүз кандай болот. Балким ал сүрөтчү болот, балким ал жөн эле бир математиканын сүйүүчүсү болот, ким билет эми ар кандай да. Ошон үчүн мен ал заман келе берсинчи, анан көрөлүк кандай болот. Кандай күн болбосун баардык жагынан колдоого даярсыз. Эгер аябай талант ашып турса, өзүнүн эмгегинин артында чыкса, мен колдойм. Анан жөн эле аранжировканын жардамы менен. Жөн эле андай нерседен, халтурадан мен качам. Эми бул туура эмес да. Мындай кичине баягы оозду көптүрбөй, кичине мындай реалдуу нерселер менен караш керек да. Түшүнүктүү. Кийинки билдирүү, биринчи продюсериңиз менен иштешпей калганыңызга өкүнбөйсүзбү? Себеби анда сиз мега жылдыз болуп популярдуу элеңиз. Азыр сизден көптөн бери жакшы ыр жыйынтыкталган образ деле көрө албай жатабыз дейт. Мен эч өкүнбөйм. Мен ар бир күнүмө, ар бир жетишкендигиме эч кандай өкүнбөйм. Биринчи продюсерим мага чындыгында ушул чоң дүйнөнү ачты десем болот. Мен ошол биринчи продюсеримдин аркасы менен ушундай белгилүү жылдыз боло алдым деп айтсам болот да. Атын атаса буту сүйүнөт дейт. Биринчи продюсерим Мамасадык Багышев. Бул адамдын эмгеги эбегейсиз зор. Мен өмүр бою ушул өмүрүмдө жашасам дагы мен ал адамдын жакшылыгын эч качан унутпашым керек. Албетте адамдар өсөт экен, башка бир жагдайларга туш болот экен.
баягындай жолугушчу күндөрдөн дагы коштошчу да күндөр бар дегендей. Ошон үчүн бул жашоо ченемдүү нерсе. Андан кийин өзүм мен көп эле адамдар менен иштедим. Мен айта албайм образым жок деп. Мен айта албайм бир башка нерселерге жетпедик деп, жок. Жакшы жыйынтыктарды жашаганга аракет кыласыз. Албетте мен эч бир күнүмө өкүнбөйм. Бирок алгылыктуу ыр жыйынтыкты алган образ деле көрүлөбүз деп атат да баягы. Ал билбейт окшойт, бул жиберген адам. Көпчүлүктү өзүңүз жазасыз да. Мисалы ошол учурда деле өзүңүз жазып келгенсиз да. Андан кийин мен экинчи альбомду чыгардым. Бул колдонуучу өзү билбесе керек. Кийинки суроосуна өтөлү. Орустардын тату группасынын продюсери менен келишим түздүм дедиңиз эле. Кандай келишим жыйынтыгын качан көрө алабыз дептир? Эми бул жерде баягы эле мындай кеңешип кескен бармак оорубайт болуп атат да. Эгерде менин ылайыгыма жарашса, мисалы мен азыр жалгыз бой эмесмин мурункудай. Эгерде мен үй бүлөөмүн мындай мага үй бүлөөмө мындай кедергисин тийгизбесе, иштеп кете алсак иштейбиз. Анан түздүм деп айта элекмин. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эгерде болуп калса, мен сөзсүз иштегенге даярмын. Эгерде мага шартыма ылайыктуу болсо. Ал эми андай болбосо, мен аны дагы көрөбүз биз. Түшүнүктүү. Акылай 97 деген колдонуучубуз суроо узатыптыр. Саламатсызбы? Сиздин актёрчулук чеберчилигиңизди көргүм келип турат. Хюремди жана Золушканы турап бериңизчи өзүңүлөрүнөн деп сураныч калтырыптыр. Ой, мен актёрлук чеберчилигим такыр жок. Аракет кылып да көрбөйсүз. Жок, мен ойлойм да, негизи актёрдук билим алыш керек. Мен актер эмесмин. Бир жолу мен аябай уят болгом. Азия Микс командасынын жетекчиси Элдияр Кененсаров мени кинопробага чакырган. Мен билбейм да, аны келип эле айтты да, сени уурдап кетти. Жидеш аткарган жол инклюзивдеги кыз, айылдык кызды мен аткартайын дептир да. Ошону аткарып берчи деди. Мен аткара албай койбодумбу? Мен аябай ошондон кийин өзүмдү аябай уялып, жемелеп. Эми мен билген жокмун да. Мен эч качан киного катышып көрбөсөм. Мен ойлойм, сөзсүз түрдө академиялык билим сөзсүз алыш керек. Антпесе болбойт. Анан сиз айткан Хюрем, Золушка, мен андай актриса эмесмин. Кечирим сурайм бирок. Бирок мындан кийинки суроолордун бирин жоопсуз калтырганга аракет кылабыз. Эми аракет кылам. Каныкей Эжешко, каяка жоголдуңуз? Аябай сагындым го сизди. Курчак болуп ырдап бериңизчи, курчакты же башканы боло берет. Сиз мыктысыз. Love you дейт. Love you. Love you дейт. Рахмат, ырдап өттүк го. Мен оюмча анан ырдайлык, же дагы ырдайлы. Курчак болуп эми. Курчактар деген ырыңыз бар да. Мейли, отуруп ырдай эле. Ооба. Туруп деле ырдасаң. Мен деме. Биз курчак, бияктан бул жакта курчак. Келе, курчак болуп билебиз аны. Курчак болуп тура алат да биз, Ооба. Курчак, курчактарга барам, кумарымды жазам. Курчактарга барам, кумарымды жазам. Сен эмнени ойлондум, мен дал ошону ойлодум. Курчактарга барам. Браво. Бул дагы чыгар заматта аябай бир топ талкуу жаратты. Бирок эми бул мааниси багы ону экөө төп келишкен деп ойлойм да мен. Сиздин багы өзүңүздүн образыңызга төп келген, бир топ сындар айтылды. Бул сындарга көз карашыңыз кандай болду ошол учурда? Кандай кабыл алдыңыз сындарды? Эми курчактарга барып кумарын жазып атса, бул кандай кыз деди ош келген. Мундагыларчы? Эми ар ким ар кандай ойлошу мүмкүн, бирок ар ким өзүнө ылайыктуу нерсени алат да. Бул өзүнчө бир философиясы бар ыр. Анан белгилүү бир позициядагы ыр эмес да. Ошон үчүн бул жерде ар бир адам өзүнүн жеткен деңгээлине жараша ошо ойду түшүнөт да.
кээ бирөө айтты, кичинекей кыздар курчак ойнойт экен, ошолор курчак менен ойнойм деп атат дейт. Кээ бирөө айтат саясат туурасында деп айтат. Кээ бирөө айтат эме булгандай деп, ар кандай. Негизи кандай философия менен жазгансыз? Бирок бир учурда Мен ар кандай философия менен жаздым. макул айтпай эле коеюн. Бир учурда бирок айтканыңыз бар эле. Адамдар курчаксымал болуп калдык депчи. Ошондой дагы позициясы бар. Көрдүңүзбү? Мен айтып атпаймынбы, аябай философиясы аябай көп да. Ошон үчүн бир жакты эле, бир беткей карабайлык, мындай глобалдуу карасаңар. Азыр ар жагын чүкөй берсеңчи. Кийинки суроого өтөр эле. Каныкейдин дини мусулманчылык эмес дешет. Өзүңүз дагы акылга сыйбачу көп кылыктарды жасап коесуз. Мисалы, гробтун ичине жатып сүрөткө түшкөнсүз дейт. Чын эле диниңиз башка болсо кайсыл динди тутунасыз дептир. Крест тамаша. Неме казахи ойногон КВН бар го, ошондо да, я христианин деп туруп мындай кылып. Эми гроб дегени ал биз Америкада жүргөнбүз ал кезде. Анан аларда Хэллоуин деген чоң мындай майрам бар да. Анан ошол Хэллоуинге арнап эле ошол эми бул мындай оюн сымал мындай бир майрамдык шаан шөкөт менен эле ойдо жок эле түшүп койгон. Анын эч мындай жаманы деле жок. Анан талкуулап кереги деле жок дейсиз. Анан мусулман эмес дейт. Биз Кыргызстан менин оюмча мусулман өлкөгө киреби? Ооба, светтик өлкөгө дейт. Светтик, анан мусулман дагы өлкөгө кирет. Мен лоялдуу эле мындай биздин Кыргыздан калган каада салттарды сактаган, мындай кыргыздын мындай өзүнө таандык нерселерин билген мусулман эле кызмын. Анан башкасын билбейм. Баягыдан бери Кудай деп айтып атат го. Кудай буйруса деп. Кудай деп Кудайга жалбырап атам. Мусулман динин тутунат экен анда билди. Кийинки суроосуңузда. Тамаша, сиз жаман ойлоп калбаңыздар. Чынын айтып атам. Саламатсызбы? Жет атаңызды атап бере аласызбы? Негизи кыз кишинин жет атасын сурабайт, бирок кантип Ой, жет атам билбейм, бул аябай баналдуу суроо экен. Барыңар эле бере берип окшойсуңар, Жок, биздин суроо эмес, бул эменин суроосу экен. Колдонуучусунун суроосу. Айбарс деген колдонуучу. Жет атамды толук билбейм го, бирок санап бере алам. Мына Муратбектин кызымын. Муратбектин атасы Кыдыралы, Кыдыралынын атасы Алымбек, Алымбектин атасы Барсбек. Алымбектин атасы Айнабай. Андан кийин билбейм. Жайнабай. Мен аталарыма тиешет да, я максат. Я совсем жок. Сизге жаман берип атпаймынбы? Назарын тапкан абаз көчпөй берет. Жок, андан кийин билбейм. 4 атам билет экенмин, бирок ошо хан Бүргө чоң атабыздын тукумунанбыз. Бүргө хан. Түшүнүктүү. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы Супер KG? Каныкей каненеси ооруп жатканда нарынга барып, кадимки айылдагы келиндердей кызмат кылып жүрдү. Каненесин карады деген кептерди уккам. Жолдошуңуз сизге аябай ыраазы болсо керек дейт. Ооба, ошондой болду. Эми оору деген жаман да, чындыгында мен ошо кайненем Катуу. романтылык ошо ооруп калдык катуу. Анан ооба, биз ошо 1 ай жанында болдук. Эми жамандыкы жаман да. Ошо сиз айткандай болду. Бейишин берсин. Суроо узаткан кыз ошондой эле болду. Нарынга багы шаарда өскөн кыз сууга чыдап. Эми айла жок да, жамандыкы деген жаман. Биз ал кезде кантип барып кете албайбыз. 40 күн ошол жерде болдук. Кийинки суроого өтөр эле. Азыр анда суроолорду кое туралы дагы кесиптеш кичине эс алып оюн элейинчи. Мейли. Оюн жакшы көрөсүз, ойногонду. Макул, кандай оюн?
Мисалы курчак үчүн оюн ойночуңуз беле? Азыр сонун оюн айтат, кесиптешим түшүндүрүп берип койсун. көрөлү. Анан кийин чоң ойнап. фразеологизмди эмне билесиздер, сөз айкаштарын. Азыр ошолорго байланыштуу ойун ойнойбуз. Фразеологизмдерге. Мисалы үчүн азыр 1 мүнөт. Мынакей. Биз сизге моундай сүрөттү көрсөтөбүз. Камерага да көрсөтүп коелу. Сиз көрүүчүңүзгө да бир жолу көрсөтүп коём. Эшек жана така. Эшек жана така. Эми ушул картинкада, ушул сүрөттө бир фразеологизм бар. Ошонун маанисин айтып, сиз табышыңыз керек. Мисалы үчүн эшек жана така турат. Камерага Эме көрсөтүп. экен. Эшек жана така. Эшек жана така. Эмне болушу мүмкүн? Кандай сөздөн алган? Кандай сөз айкашы мүмкүн? Эшектин такы деп коебу, ошолбу? Жаган Окшош. биринчи жардам беребиз. Биринчи или- фразеологизмге. Эшек такалап жүрдүңбү деп урушмайт го. Ошол экен. Ооба. Ошондой. Бул ушундай фразеологизм. Эшек жана така. Көрүшүлөр. Бул деген эшек такалап жүрдүңбү, эшек такалоо деген Кийинкисине жардам бербейбиз. Эми калгандарды өзүңүз табышыңыз керек. Эч Аракет жардам кылайын. бербейбиз. Мынакей, биринчи көрүүчүлөр көрсөтөм. Эми сизге көрсөтөйм. Өпкө жана кол. Өпкө жана кол сүрөттөрдөн. Өпкөсү жок дегендейби? Ой. Жок. Төшүн каккылап. Жок, дагы биринчи айтканыңызда жакыныраак Бул келдиңиз. жака көрсөтүп. Өпкөсү жок деп айтканыңызда. Эми толугураак маанисин айтыңыз. Өпкө жана кол. Аталышын. Ошол өпкөсү жок экен деп айтат. Анда кол эмне үчүн сүрөт? Анда колун өпкөсүн каккылап деппи? Жок. Или кандай кылат? Жардам берелиби? Колдонуп эле жүрөбүз кадимки эле. Колдун сүрөтү анан өпкө. Турмуштагы көбүрөөк колдонобуз бул Колдун сүрөтү сөздү. жана өпкөнүн сүрөтү. Эмне болушу мүмкүн? Кайсы фразеологизм? Кол турат, өпкө турат. Анан колу Колун менен жайып турат. анан эмне кылат экен өпкөсүн? Өпкөсүн кармайбы же эмне кылат? Урабы. Сурала, өпкөсүн эмне жуула. Өпкөсүн жулам дейт. Ошол деп өпкөсүн жуулам дейт го. Ошолбу? Андай дагы бар. Андай жагы да барбы? Анда ошол болуш керек. Негизги мааниси бул фразеологизмдин өпкөсүн колуна кармап алуу, башкача айтканда аталышы. Ошол өпкөсүн каксылап деген ошол болчу да. Мейли. Андан ise үчүнчү фразеологизм. Мынакей. Мен түшүндүм. Оозунан агыт кирип, анан карып Азаматсыз, чыкты. азаматсыз. Камерага да көрсөтүп турабы. Кайсы кандай болуп калат бул фразеологизмдер? Мисалы, ну типа эки жүздүү адам да. Сөгүнүп атканда, Да, агып кирип карып чыкты. башка нерсе агыт кирип, башка болду деген сыяктуу айтып атат да. Анда эмесе Мен билем муну. Айдаганын биякта 4 эле эчки экен, бирок 5 эчки. биз 5 эчки койгонбуз ата. Айдаганын 5 эчки ышкырын таш жарат го дейт. Мынакей, айдаганын 5 эчки ышкырын таш жарат. Бул деген жок нерсеге эле кыйын болгон кишилерге карата айтылат. Анда эмесе биздин кийинки фразеологизм. Мынакей, биринчисиге көрсөтөйм. Көз сүрөттөлгөн. Окурмандарга да көрсөтүп. Мисалы мындайда бир нерсени мындай баяндап жатып, мен ошол нерсени көргөнгө эки көзүм төрт дейт го. Ошондой. Туура. Азаматсыз. Тапкычтыгыңыз күчтүү экен. Анда Бали. эмесе кийинки фразеологизм. Мынакей. Мээме чай кайнатты дейм. Мээме чай кайнатты деп айтат го кыздар да ошондой. Ооба, туура. Эми кийинкиси. Эмне бул? Бул кыл, бул камыр. Кыл, анан камыр. Эми табыңыз. Кыз үйдө кыл жатпайт. Анда камыр эмне үчүн сүрөттөлгөн? Бул бир картинкада бир фразеологизм бар. Бардык коюлган сүрөттөр ошого маанилеш. Камыр, кыл. Мисалы үчүн бир жумуш оңой бүтө турган болсочу, ошону ушул фразеологизмди колдонуп коюшат. Бир жумуш оңой бүтчү болсо, эч кыйынчылыксыз, тоскоолдуксуз. Камырдан кыл suurагандай деп айтат го. Бат эле, тез эле. Билбептирмин. Түшүнүктүү. Жумурткадан кыр издегенин билгем да, муну билбептирмин. Камырдан да кыл. Камырдан да айтпайда амал көйлүгүн айтат. Бул арпа, Будай жана будай. Тили буудай куурут го дейт. Ооба, туура. Азаматсыз болчу. Бул кене да, Бияка да көрсөтүп коелу, бул жака. Бул биттин ичегисине кан куйгандай Кайсы дейт. учурда колдонобуз бул фразеологизмди? Бул деген мисалы өлө шыпылдаган адамдар болот го мындай. Өлө шыпылдапчы, прям биттин ичегисине да кан куюп салышат экен да, ошол адамдар жөнүндө. Анда эмесе кийинки фразеологизм мынакей. Бут анан бөйрөк, Бөйрөк. Бут анан бөйрөк.
А бөйрөк менен буттун кандай? Ошол демек экөөнүн байланышы бар. Бир фразалар кезинде айтылат, экөө тең айтылат. Так, бут, бөйрөк. Кане. Бут, Билбейм. анан бөйрөк. Ойлонуп көрүңүз. Балким бутунда бөйрөгү бар чыгар, Жок, мен чута ушуну билбей атам да. Колдон эле жүрөбүз. Муну бут эмес, шырак. Чоң энелерибиз айтып калат, мисалы, апаларыбыз айтып калат. Кандай бөйрөгүң? Бутуңду жулугарма. Бөйрөгү сук деп. Сук деп. Бул деген фразалар кезинде. Мен ал Билбей атат окшойм да мен. Жардам берейин. окшой, Бут эмес, ошо. муну шырак катары караңыз. Шыйрак. катары. Шыйрак деп Эми коелу муну эми. калды бөйрөк, анан шырак сүрөттөлгөн. Бөйрөктөн шыйрак чыгарбачы. Азаматсыз. Эң туура. Сиз баары эле таап койдуңуз. Булчу. Бул кимдин колу? Таныдыңызбы? Бул Каныкейдин колу. Бул мен бул. Анан Эми табыңыз, бул кайсы фразалар кезин? Сиздин колуңуздан да бир Манжалар. фразалар кезин таап койдум. 5 кол тең эмес деген да. Азаматсыз, Азаматсыз, жок. бали. Мен жора бөлүм таппай калдым окшойт. Жок, жок. Өзүмө жаман болуп атам. Жакшы таптыңыз, азаматсыз. Эң башкысы Рахмат. бул бөйрөк менен шыйракты бутуңарды жуулап жүргүзүү деген. Ооба. Тетири дагы тиги ойлобогула. Муну таң калдым да, ошо камырдан да кым издеген муну. Камырдан кыл суургандай чыкты дейт го. Амал көй. Амал көй. Ушун биринчи жолу көрдүм ай. Тоба кылдым. Айтылат, бул жумуш оңой да, бул деген камырдан кыл суургандай эле бүтөт деп. Тез Дагы бүтөт, кайсылар бак таппай бүтөт калдыңыз? дегендей Эми буну мааниде. бат эле таптыңыз, көпчүлүк айтат, башка айтат. Эсине чай кайнатып дароо эле таап алды. Рахмат. Аябай Сизге рахмат, Азамат. Жакты эмеспи? Ооба. Эс алып калдыңызбы? Анда суроолор көтөрүлүп, аябай колдонуучулар тарабынан көп суроолор келип жаткан туру. Эмесе дагы Ассаламу алейкум, мен Каныкейден өтө сонун адам катары билем. Бирок Алла баардыгын билүүчү. Сени жактырам, мен намаз окуп ороном. Ишиңе ийгилик, жолук оронгондорго кандай көз караштасың? Интервьюларыңды издеп жүрүп угам, жооп бергендериң аябай жагат. Алла эки дүйнө бакыт берсин. Балаң да имандуу болсун, амин. Бактыгүл деген колдонуучубуз калып туруптур. Эми бул аябай көп кабыл тилек жазыптыр. Негизги суроосу жолук салып оронуп жүргөндөргө көз карашыңыз кандай? Эми мындай да эч кандай көз карашта эмесмин. Жакшынакай эле көз карашта. Көз карашта. Эки көзүм. Жакшынакай эле. Эки көзүмдү. Жок, мындай мен мындай гумандуу көз караштамын. Ар бир адам өзүнүн дүйнө таанымына, билимине, табиятына, жашаган турмушуна жараша келбетин алып жүрөт. Анан сен андай болбо, мындай бол, мындай кийин деп айтыш бул туура эмес да. Ошон үчүн бир аз мындай гумандуураак болсок дейм да, гумандуу болсок. Анан ар бир адам башкалардын да оюн сыйласа дейм да. Ошон үчүн мен эч кандай жаман ойдо эмесмин. Баардык нерсеге түшүнүү Түшүнүү менен албетте мындай түшүнүү менен карайм. Түшүнүктүү. Кийинки суроо өтөбүз. Кийинки суроосун өтөлү. 7488 номери менен жөнөткөн колдонуучу. Ассаламу алейкум. Кандайсыз Каныкей? Же иштериңизге ийгилик, бактылуу болуңуз дептир. Эмне үчүн мени Аллах кечирбейт дегенсиз. Ошол интервьюну мен дагы билем. Аллах мээримдүү зат, ал өткөн кеткен күнөөлөрдү кечирет го. Кийин Аллахка кайтып дуа кылсаңыз, сиздин ырларыңыз укулуктуу баарына жагат. Бирок ошол айткан сөзүңүздү уккандан бери ойлоно берем. Иштериңизге ийгилик дайыма бар болуңуз, Аллах мени кечирет деп капа болбоңуз дейт. Кечирбейт деп капа болбоңуз дептир. Эми бир интервьюда мени кечирбейт деп айткансыз. Ошол. Эми мен сөздүн жааты мындай болгондо, мындай биз кандай десем, Кудай кечиримдүү албетте, бирок биз мисалы унутуп койбошубуз керек да, Кудай кечирет деп эле деп ошол маанини айткам да. Ошон үчүн аракет кылыш керек. Мисалы эгерде күнөө ката кетирсек, кийин эмкисин ошону оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Мындай ошондой деген ойдомун да. Кудай кечирет деп эле күнөөлөрдү жазап мындай жүрө бербеш керек да. Ошон үчүн айтаарым, Кудай кечирбейт андай нерселерди дегеним да. Ошон үчүн бул жерде мен ушундай ойдомун. Түшүнүктүү.
9911 сандар менен аттаган абонент. Кандай каныкей айтыңызчы, азыркы кыргыз ырчылардын ырларын угасызбы, уксаңыз кимди экен? Өнү жок ырчыларды сахнада жүрүшүнө кандай көз караштасыз? Эртеңки келечегиңиз эмне болот? Алардын ырлары кийинки муун ырдап жүрөт деп ойлойсузбу? Ырларын кийинки муун ырдайт деп ойлойсузбу? Эми мен эми эксперт эмесмин да, андай болот, мындай болот. Чындыгында мындай лоялдуу болуш керек да. Бул жерде аны иргеп, муну иргеп, биз светтик өлкөдө жашайбыз. Укуктар аябай азыр чоң, мисалы, ар кимдин өзүнүн угарманы бар. Анан бул жерде мындай акыл калчап ойлонсок, бөлүүгө да акыбыз жок. Ошон үчүн мен эч кандай мындай жаман комментарий же болбосо жакшы бир же жаман нерселерди айта албайм. Анда эмес азыркы кыргыз ырчылардын ырларын угасызбы, уксаңыз кимдикини? Биринчи суроо болчу, ошону жоопсуз калтырбай кетсек. Азыркы кыргыз ырчылары эстрадада жүргөн. Мен чын айтайын, мен телевизор көрбөйм. Радио угам, эми Европа плюсту угам. Машинеде кетип баратканда мындай мага жагат да, мындай. Демек, эч бир ырчыларды укпайсыз деле. Эми мындай мага аябай укулуктуу ырларды угам эми, бирок ошо чөтө кыйналып атам да жазып бергенде. Издеп укпайсыз. Жок, эми кандай десем, чет элдикин деле антип издеп укпайм. Бир жака баратканда радиону. Мындай радиону коюп коем. Европа плюста мындай билегендерди угуп коем. Бирок эми аябай изденип деле мына эч кимди укпайт экенмин да, мындай. Макулдук. Кийинки суроо менин атым Дамира, менин Каныкейге суроом мындайча: Каныкей сиңдим, жолдошуң эмне деп эркелетет? Ошол мага өтө кызык болуп жатат дейт. Эми бул аябай өздүк нерселер да, муну айтсам туура эмес болуп калат го, туура түшүнсөм. Эми алтыным деп бул кадимки эле көрүнүү. Эми мен айтпай эле коеюн, кичине мындай уят сыйтыбызды сактайлы. Мен да карап калдым, айтпайсың да. Жок. Сен жылуу сөздүн арнап багы болот го, жубайына эркелеткен сөздөрү болот. Сен атыңыз Каныкей, балким Кани деп чакырып койду. Жок, Каныкей деп эле айтат атымды. Каныкей деп айтат, Түшүнүктүү. Кийинки суроосу азыр суроо келгенче күтө туралы дагы. Келди. Каныкей ар дайым бар бол, бактылуусуңбу? Мындан ары да бактылуу бол дейт. Сиздин сурооңуз жообуңузду албай туруп эле мындан ары да бактылуу бол дептир. Эми рахмат, аябай мага да рахмат, ушундай мага бакыт каалаганыңызга. Кудайга шүгүр. Эми элден ашып да кеткен жокмун, кемип да кеткен жокмун. Бир орток мындай бир жакшы жерде отурам десем болот, жүрөм деп айтсам да болот. Деги сизге бул бактылуулук, бакыт деген сөз айтса уксаңыз эмнени элестетесиз? Мисалы үчүн бакыт десе. Бакыт деген ар кандай да, ар бир адамдын өзүнүн турмушуна жараша бактылуулук берилет экен да. Ошон үчүн бакыт деп бир ченем менен айтууга мындай туура эмес го дейм да. Ошон үчүн азыркы тапта мен бактылуумун. Кудайга шүгүр. Рахмат. Ишиңиз бар. Кудайга шүгүр. Чыгармачылык өз жолунда кетип атат. Балаңыз кашыңызда, жолдошуңуз кашыңызда дегендей. Ооба, Кудайга шүгүр. Рахмат. Кийинки суроосуңузду аталы. Эмнеге бир тууган байкеңизди эл такыр көрө элек? Бар экенин билебиз, бирок инстаграмыңызга анын сүрөтүн жүктөбөйсүз. Кала берсе балаңызга белек жиберди деп да айткан эмессиз. Байкеңиз менен мамилеңиздер оор деген нерсе чындыкпы дейт. Дагы эле байкеңиз жөнүндө суроо. Аябай кызык экен эле. Мен үй бүлөмдү аралаштырбайм да негизи көп ошо соц тармакка. Ошон үчүн го дейм, бул суроо жиберген адам өзү билбейт экен. Мен байкем эл адам эмес, ал жаман көрөт. Мен аны сүрөткө тартып мындай коеюн десем, ал айткан койбо депчи. Ал жаман көрөт, аябай жаман көрөт мындай. Көрүнгүсү келбейт. Интернеттен. Ошон үчүн бул сиз ошо жиберген адам туура эмес. Байкем мен жалгыз байкем бар, ал эч чыгармачылыкка мындай кандай десем, адамдар болот го мындай технарь деп коет го. Ошондой да ал эч мындай немеси жок мындай. Катташыгы жок. Мындай музыканы түшүнбөйт деле. Мындай кандай десем, мен музыкамды ага кандай дейсиң дебейм да. Мындай
музыкадан такыр алыс адам, анан мен үй бүлөмдү эч аралаштырбайм. Байкасаңар, апамды деле чыгарбайм. Мындай. Ооба, мен мисалы өзүмен жеке жашоо өзүмдү көрсөткүм келет да, мисалы жеке турмушумду баяндагым келбейт. Байкеңиз менен мамилеңиздер оор деген нерсе чындык беле? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Жалгыз байкем болсо, ну это чушь какая-то. Түшүнүктүү. Саламатсызбы Каныкей эже, сиз сөз жок супер эжесиз дейт. Сизге суроом төмөндөгүчө. Каныкей журтуңуз, кайын журтуңуз менен же жолдошуңуз менен түшүнбөстүктөр болуп, төркүнүңүзгө кеткен күндөр болду беле дептир. Оош кыйышпай атат. Кудай сактасын. Жок, андай болгон эмес. Андай элин адаштым деген. Кудай сактасын, эми биз андай этапта дагы эмеспиз го дейм. Бирок бардык эле үй бүлөлөрдөчү казан аяк кагышат деген сөз бар да, ошол бир аз таарныша, бир аз уруша кеткениңиздерге ким биринчи келет? Жарашалы деп. Биз андай катуу уруш талаш андай болгон эмес. Эми болбой эле койсун. Эми сөз менен уруша кетсеңиздер, бири-бириңизди түшүнбөй калсаңыздар. Экөө тең мындай компромисске мындай келиш керек да. Анан андай кетип калып, анан таарынып калып деген бул эми туура эмес да. Бул туура эмес нерсе. Андай болбош керек. Чыдамдуу болуш керек. Мен Кечиримдүү, жок дегенде бирөөсү кечиримдүү болуш керек. Ооба, анан азыркы айтып өткөндөй эми андай нерселер бар турмуштачы, казан ай кагышат дегендей мындай. Бирок адамдар бир аз мындай чыдамдуу, анан көтөрүмдүүрөөк болсо дейм да. Андай нерсеге жол бербеш керек. Түшүнүктүү. Бир жолу интервью берип жатып, мен кыргыз динин тутам деген элең. Кыргыз динин тутам деген элең. Дагы эле динден каларың жокпу, же окуп үйрөнүп калдыңбы, уже турмуш куруп уулду болдуң. Эркек бала динден калары болуп, Куран окуганды билиш керек. Аны тамактангандан кийин бата кылганды үйрөткөнсүңөрбү? Рахмат. Кыргыз динин деп мен жогоруда айтып кетпедимби? Кыргызга ылайыктуу атайын салт санабыз бар. Ошолорду албетте кармайм. Кыргыз дини деген эми ата бабадан келаткан салтты айттым мен, ал мындай космосту айткан эмес. Ал эми балабызга албетте биздин ошо тамактан кийин бата кылган, мисалы биздин адатыбыз, үрп адатыбыз бар. Албетте аны үйрөтүшүбүз керек. Ошон үчүн балабыз тамак ишкенден кийин омин дейт. Сөзсүз. Ке бала момин десем, бага кичинекей балалар бар. Бала губка сыяктуу экен да, көргөнүн алат экен да. Ошон үчүн биз такай бата кылабыз. Тамактан кийин балабыз да бата кылат. Тарбия ким берет үйдө көбүнчө балаңызга? Мен да. Тамашалап. Жолдошум экөөбүз тең аракет кылабыз. Ал аталык өзүнүн милдеттерин толук кандуу эми ата дагы, эне дагы балага тарбия бериш керек. Мен деген. Рахмат. Мен тамашалап койдум, жаман ойлоп калышпасын. Кийинки суроо. Саламатсызбы Каныкей эже, куш келипсиз дейт. Буга чейинки интервьюларыңызда мен обу жокмун, обу жоктоно берем дечи элеңиз. Дагы деле ошондойсузбу? Же үй бүлөлүү, балалуу болгондон кийин жашоого көз карашыңыз өзгөрдү? Бул биринчи суроосу экен, экинчи суроосун анан берели. Обу жокмун, обу жоктон берем. Эми кандай десем, ар бир эле айтатын да, мындай crazy деп коет го. Crazy деген бул эми сумасшествие эмес, мындай бир кандай десем, ар бир эле адамда андай бар болуш керек, мындай оюнгарак, бала сыяктуу болуп ойногон, ошондой сыяктуу ар бир адамда эле обу жоктук бар. Ал танбаш керек мен оюмча. Азыр деп коет го, ошондой мындай тамашалап шоктук кылба деген сыяктуу. Ошон үчүн азыр деле ошондой өнөрүм бар болуш керек, мындай обу жоктугум. Демек кала элек үйгө. Жок, калганда эмес, бул жерде мындай маңызын айтам да, бир гана менде эмес, баарында эле бар обу жоктук. Ошон үчүн андан мен деле эмес, силер деле эч кимге уялбай эле койгула. Баарыңар обу жоксуңар деп. Баарыңар обу жок, жериңер бар, аны мен билем деп эле коеюн. Экинчи суроосу, жашоо бар деген передачаңызды кайрадан алып чыгасызбы дептир. Мен аны билесиңерби, алып чыксам деген оюм бар болчу, бирок мен
Илим Карыпбеков агайыбыз менен сүйлөштүм. Агай деп коеюн, менден улуу болгондуктан эми ага катары. Анан аябай бир жакшы кеп кеңешин айтты да, жашоо барды деле чыгарса болот, бирок ага аябай көп энергия керек. Мен журналист эмесмин биринчи кезекте. Издениш керек. Ар бир адам өзүнүн кесибин туура аркалаш керек. Мен ырчымын. Анан аны баягындай экранды калчап алып эле чыгып алып, ары тартып бери тарткан бул да туура эмес. Мындай бир аз адептүүрөөк болуп, журналистиканы мындай өзүнүн жайына коюш керек деп ойлойм. Анан кийин ал айтты, сен жакшы ырдайсың, Каныкей. Ошо үнүңдү ырдап койсоң эле адамдар кандай бактылуу болот дейт да. Ошон үчүн ырдап эле жүрө бер деп айтты мага. Анан мен макул деп чындыгында ошол агабыздын мен оюн аябай туура кабыл алдым. Бул туура нерсе. Ошон үчүн Жашоо бар программасы чыкпайт. Түшүнүктүү. Андыктан бейректен шыйрак чыгарбай эле коелу. Ооба, бул туп-туура. Тамаша. Кийинки суроосун узаталы. Саламатсызбы, Каныкей эже? Качан сахнага кайтасыз деп сураптыр. Эми кайткан бул эми убакыт болгондо убактым жеткенин сахнага арнап жатам, бирок толук кандуу эмес. Анткени менин азыр үй бүлөм бар, балам бар, жолдошум бар. Ошон үчүн бул жерде убактым жетишинче күйөрмандарымды таарынтпаганга аракет кылып турам. Түшүнүктүү. Каныкейге ийгилик каалайм, бактылуу жар эне болсун дептир. Рахмат. Деп билдирүү калтырыптыр сизге, кабыл тилейт. Рахмат. Кийинки суроосу Зара аттуу колдонуучусунан. Каныкей, кыргыз шоу бизнестеги сахналаштардын кимиси менен мамилең жакшы? Санап берчи. Кечээ Анжелика менен сүрөттөрүңдү элдең учурда дүң болгон Айчүрөк эже менен Анжеликанын ортосундагы ызы чууну кандай баалайсың? Коомго талкууга чыгып кеткенин дейт. Сен Анжеликага кандай кеңеш сөзүң айттың? Айчүрөк эже менен мамилең жакшыбы же Анжелика мененби деп сураптыр. Эми мен бул жерде мындай комментарий бере албайм, чынын айтсам. Бул мындай кандай десем, мени сиз ушул суроону узатып, мени туура эмес акыбалга коюп койдуңуз да. Анан мен ар бир адам менен мамилем сый. Мен мындай интригалардан алыс жүргөнгө аракет кылам да. Эми не то что даже жокмун деп коелу. Анан чынын айтайын, кечиресиздер, мен билбейм. Көзүн көрбөгөндөн кийин Кулагым укпагандан кийин дейт го. Эми калды го. Жок, эми мен силерге айткым келет. Көзүн көрбөгөндөн кийин, тактап бере албагандан кийин комментарий берүүдөн мен алысмын. Туура кабыл алыңыздар, мен билбейм. Түшүнүктүү. Достор, азыркы учурда бизде Каныкей эжекебиздин аткаруусундагы Кара чаң аттуу чыгарма болот. Андан кийин кайрадан жолугушабыз. Алыстабаңыздар. Кайрадан суроолорду узатып жаадыра берели. Мисалы, мынакей азыр эле Кара чаң клибин көрдүк да. Ушул Кара чаң бир ангар деп коелу, сарайдын же заводдун жанында тартылган болуш керек эле да. Ооба. Образ, ошондогу образ, мисалы, Кара чаң, бул Кара чаң эмнени түшүндүрөт? Каргалар деп атасыз. Эми Кара чаң конгон жайда кимдир гана корголобойт. Биздин жашообуз ошол сыңарындай да. Биз мисалы билбейбиз да эртең эмне болуп кетет. Биздин турмушубуз мисалы азыр аябай глобалдуу, мындай бир чоң, бир жаман, бир аябай эле бир шумдук доорду жашап атабыз деп айтса болот да. Билбейсиң эртең эмне болуп кетерин. Ошон үчүн Кара чаң деген бул биздин бүгүнкү турмушка арналган, ошол эле согуш, ошол эле адамдардын мындай жагымсыз нерселерге кабылгандыгы, ошол эле адамдардын жетпеген турмушу, жеткени да бар, көзү таңылганда, ошондой нерселерге арналган ыр да бул. Аябай өтө глобалдуу ыр деп айтса болот. Проблематикасы бар, Анда эмесе кийинки суроону узатабыз. Саламатсызбы, Каныкей эже? Аябай жакшы ырдайсыз. Башка ырчыларга салыштырмалуу өзгөчөсүз. Чыгармачылыгыңызга ийгилик. Бизге жагымдуу маанай кылып башыңыздан өткөн күлкүмүштүү окуяңызды айтып бериңизчи дейт. Мисалы үчүн сахна артында, за кулисами деп коет. Ошол жактан может балким бир окуялар болуп калат күлкүлүү. Эми чыгайын энди андай жок, андай болгон эмес.
андай болгон эмес. Жок. Күлкүнүчтүү окуя болгон эмес. Жок. Азыр эле бизде күлкүнүчтүү окуя Ошо. Ал туура эмес, ошо. Кадр сыртында күлкүнүчтүү окуя болуп кетти. Айтып коелу, эртең дагы Ооба, туура эмес ойлоп калышпасын. Ага максат күнөөлүү. Ооба, мен күнөөлүү. Мен чынында билген эмесмин. Мен колумду моюп сүрөткө түшкөм. Акча болсо башка колумду сүрөттөр. Мен аны көрбөй Инстаграмдагы баракчабызга илип койгонбуз. Эфир болгончо обсуждение болуп кетиптир, талкуу болуп кетиптир. Эми кечирим сурайбыз, каныкей кечирим сурайм. Мен деле чын билген эмесмин ал нерсени. Мен да кечирим сурайм. Мен ушундай кедеу жок болуп түшүп коем, анан максат аны көрө коюп алыптыр, ошон үчүн кечирип койгула. Өздөрүнүн кийинки суроолорго. Саламатсызбы, Каныкей эже, сиздин салмагыңыз канча? Арыктыгыңызга жолдошуңуз кандай карайт? Жолдошуңуз макияжсыз жүр десе эмне кылмаксыз? Сизди кайненеңиз макияжсыз көргөнбү? Каныкей уй сагынды билесизби дейт. 3-4 суроо экен. Баарына катарынан жооп беребиз. Мен жогоруда айтып кеттим го, макияжсыз эле жүрөм депчи, жөн эле нормально эле жашайм деп. Арыктыгыңыз качы? Арыкты мен өзүм 50 килограммдан ашкан эмесмин эч качан кыз кезимде. Анан төрөгөндөн кийин ашып кеттим, 62 болуп. Бирок кайра азыр өз калыбыма келдим, 50дөн ашпашым керек деп ойлойм да. 50дөн ашпайм. Сиз үчүн норма бул 50? 50дөн ашпайм да, норма. Жолдошум мени макияжсыз жүр деп айтат, ансыз деле. Эч кандай жаман карабайм, мен сыйлайм күйөөмдүн айтканын. Угам да, корком. Корком анткени. Анан уй сагынышы билесизби? Айыл турмушунда жашап. Уй саганды жок, билбейм. Мен айылда жашаган эмесмин, мен билбейм уй саганды. Түшүнүктүү. Дагы бир билдирүү келиптир. Атым курсант, сүйлөшкөн кызымдын аты Каныкей. Жакшы көргөн ырчыбыз Каныкей конокко келиптир. Саламатсызбы, Каныкей дейт. Салам жолдоп коюшуңузду суранам, ак ниеттен сүйлөшүп жатамын дейт. Каныкейге салам жолдоп коет экенбиз. Курсант Бек деген жигиттин сүйлөшкөн кызы Каныкейге чоң салам жолдойбуз. Бактылуу болгула. Жакшы бакыт каалайбыз. Анда эмесе кийинки билдирүү. Каныкей эже, саламатсызбы? Биз сиздин мен бир суроону калтырып кетиптирмин. Саламатсызбы? Каныкей эже, саламатсызбы? Биз сиздин чыгармаларыңызды, өзүңүздү сыйлайбыз. Ар дайым бар болуңуз, бактылуу болуңуз, жүзүңүздө жылмаюу кетпесин. Бир сапыр ырдап бериңизчи, кандай болсо деле. Екатеринбург шаарынан жазып жатабыз дейт. Сиздин чыгармачылыгыңызды аябай баалайт биздин колдонуучуларыбыз. Рахмат. Жандуу үн менен 2 жыл ырдап өттүңүз, эми 3-үncү жолу сурап жатышат. Мейли ырдап берейин. Кайсында ырдап берели? Бир элдик чыгармадан ырдап берейин, Курманжанды аткан. Күйдүм жокту деле. Саундтрек. Күйдүм жок. Күйдүм жок да аябай жакшы. Күйдүм бир гана күйдүм да. Күйдүм чогай. Күйдүм бир гана десем түтүн жок жүрөгүмдүн ай башындай ай. Күйдүм жүгөрүдөн ай түтүн жок ай. Деп тургай. Жүгөрүдө ай деген жыяга да бар эмес беле? Эми ал экинчи куплет да. Экинчи куплет өтөрөлүчү. Макул. Өтөйүнбү? Канжайлуу гана деген да. Ошого кар жаса согот. Муздак жел кайрымали жакай кара көз ай. Күйдүм кадырды билсең ай өзүң кел ай. Ай
браво азаматсыз. Азаматсыз, үнүңүзгө береке. Ушул үндү тапташ үчүн күнүгө машыгып турасызбы? ооба, машыгыш керек. Бул спорт сыяктуу да. Мисалы кандай десем, булчуңду ар дайым мисалы машыгып турасың да. Ошондой эле бул жерди дагы машыктырыш керек. Күнүгө эртең менен машыгасызбы? Эртең менен эмес, ар кандай ырдап туруш керек, сабак алыш керек. Сөзсүз ырдаган адам сабак алыш керек. Сөзсүз түрдө мындай маэстросу болуш керек да. Мисалы спортсмендердин мастери болгондой, ошо ырды ырдап жүргөн адамдын да маэстросу болуш керек. Эгер ырдабай койсоң үнүң багы кайтадан начарлай береби? Айтат го багы жумуртка ичсең жакшы болот, үнүң жакшы чыгып калат деп. Ошол чынбы? Эми ар кандай адамдар бар да, ошондой суеверие деп коет. Андай деле эмес. Кичине мындай окуп койсоңор, билим алып койсоңор дегендей. Вокалдан. Сөзсүз. Сиз Мураталы Күреңкеев атындагы Училищени аяктагам, Ырыскелди Осмонкуловдон жана Жамиля Муратовадан сабак алгам. Андан кийин консерваторияга тапшырдым, улуттук биздин. Ошо бир гана Кыргызстанда бир эле консерватория бар, андан кийин искусство институт. Ошол жерде Токтобек Асангалиевден сабак алам, бирок азыркы учурда мен академиялык эргүүдө жүрөм. Азыркы тапта агайым Токтобек Асангалиев фольклор жаатында агайым деп айтсак болот. Өзүңүздүн дагы балким шакирттериңизди таптайын деген пландар барбы? Ой, бул эрте да, мен кайдагы шакирт. Мен өзүм билбейм, мындай көп айтат мага, сен мындай адам мындай кичинекей кыздарды, жеткинчектерди тарбиялабайсыңбы деп. Анан мен андай нерседен алысмын. Мен өзүм жаш кыз болсом, кайдагы жеткинчек, кайда. Эми бул уят да. Эми балким кийин мен бир толук кандуу, кичине бир көптү көрүп, мындай кичине картайып калганда балким азыр төш кагып мындай мен шакирт тарбиялайм деп айтыштан алысмын. Кайрылгандар көп болуш керек, мисалы. Көп, аябай. Сиздей болуп дайым деп, Бирок ооба, бирок андай адамдарды тарбиялаш үчүн дагы мындай кандайдыр бир, кандай десем, бул чоң жоопкерчилик да. Мен азырынча андайга даяр эмесмин. Уят. Убактысы келгенде көрө жатарбыз, Кудай буйрса. Сизден вокалдан сабак алсак болобу? Эми кантсе дагы. Эми сиз максат алсаңыз болот деп айтайын. Макул. Анда сөзүңүз оозуңузда болсун. Кийинки суроону узата берели, кесиптеш. Каныкей эже жакшысызбы? Кандай кожо экенсиз? Ашканада кандайсыз дейт. Ой, ужасный кожо. Аны сурабай эле койгула. Менден тарбия албагыла, мен ужасный эчтеке жасабайм. Неге айтып атасыз өзүңүздү жамандап? Жок, мындай кээ бир айта, мындай. Анда жолдошуңузга кандай тамак жеп жүрөт? Үйдөн тамактанбайбы? Тамактанат. Бир эле тамак жасаганды билем да. Ужасный тамак бар. Жок, мен фирменный тамагым да, этти салып кайнатам, нарынский 5 бармак деген. Камырды чаап бересиз. Камырды өзүнчө мындай тоголок кылып, мындай кылып жаям. Эми апаңыз ашпозчу, балким жакшы тамактар жасаган. Ошо апам жасап көнүп калыптырмын да баары. Өзүм жасабай. Жалпы окшойсаң да, Негизи эле мындай ушундай ашкана нерселерге жокмун. Балким жолдошуңуз. Бирок мен аракет кылып жасайм, бирок мен жолдошум үчүн, балам үчүн эмгегимди аябайм. Колуман келишинче тамак жасайм да. Бирок мындай аябай супер-пупер эмесмин да. Бирок аракет кылам, жасайм. Аз эле мындай. Жакшы экен. Жолдошуңуз да жасайбы, кеди? Жок, ал жасабайт да, жок, тамак жасабайт. Жасабайт, Жок. Ашканага кийлигишпейт. Жок, эч качан. Продуктун алып келип берет да, азык түлүктү жаса. Ооба. Эми кыргыздын жигити да намустуу. Кийлигишпейт, бир да жолу көргөн эмесмин тамак жасаган. Кылчы деп мындай балким сынап көрдүңүз беле? Жок, зачем? Бар го эркектер тамак жасаса бир багы колунан чыкканда тамактар жагымдуу болот депчи. Ашканада. Балким шишкебек жасайт. Кой сойгонду билеби? Америкада жүрсө. Жок, билбейт, ал лицейде окуган да билбейт. Жөн мен андай башкасын сурабай эле коём дагы сурап атайын. Кийинки суроо.
Каныкей кандай көздөрүңдүн характери кадимки карагаттай каерде караокеде кыйкырып койсоң да кыйратасың. Кыргыз халкынын кымчабел кызысың, каштарың керилген, кыргызыма керектүү кызсың. Каныкей, сен суперсиң, кара чач деп. Рахмат. Сизге Айтканыңыз келип жазыптыр. Ичинде болгон бүт каалоо тилектерин. Кийинки суроого өтө берели. 5765 номеринен келген экен. Каныкей карындашым, эфирдин көркүн чыгардың го чиркин укмуш эме. Күнүгө сени көрө берсем тажабайм алга. Чынды көрсөтүп койду. Айтканыңыз келсин, рахмат. Сизге азыр биз колдонуучуларыбыз тарабынан суроолор берилди. Ошол суроолордун арасынан сиз бирөөсүн тандап, эң көңүлүңүзгө жакканын, кызыктуу суроосу, оригиналдуу суроого тандап белек бересиз. Биздин логотип түшүрүлгөн футболка жана ошондой эле календарды бирөө элеби? Эки суроо. Баарына бербейт белеңер. Баары жактыбы? Баары жакты мага. Эми сизге баары жаксан да бирөөнү эле тандайлы, Билбейм эми кайсы баары жакты мага мындай. Оригиналдуу же сиздин батынкы жериңизге тийген суроолор келиши мүмкүн. Эсте калып калды. Сизди күлдүргөн суроо келиши мүмкүн. Кандай кожойкесиз деп келди го ошо. Эң акыркы. Эми ошо таарынбасын элдер, Туура кабыл алып коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ошо жана кухня жөн, анткени өзүм кухняда жокмун да. Ошо жерин айтып койбоду деп. Макул, ошол суроону берген адамга берип коелук. Ошого бул жашакай биздин Супер Кейч порталынын атынан футболканы берели. Автограф жазып берем, бул жазып берсеңиз дагы болот. Канткей эфирде жыйынтыктар аягында бир жандуу үн менен дагы бир тапып бериңиз. Кайрабы, сиз концерт эле уюштурсаңыз го? Кыскача бир куплет менен кайрымасын ырдайлы дагы, анан кийин эфирде жагымдуу маанай менен аяктайлы. Макул, эмнени ырдап берейин мисалы? Өзүңүздүн чыгармаларыңыздан жүрөк сыздайт кетти, карачаң кетти, күйдүн бир гана кетти. Кайсыл калды? Носанте. Ну ладно. Эми бунун дагы бир өзгөчөлүгү бар да. Көпчүлүк мисалы ошол чыгармаңыз менен тааныйт. Так. Жашоо деген деп сурат. Я буду жить до рассвета, буду плакать с конца, незаметно тая, прошепчу лишь слова. У солнца этого мира остывающий взгляд, заторможена жизнь, что я усну опять. Но может это не просто, что влюбиться в осень, умолять себя, что прожить лишь до сна. И я за каждую осень остаюсь в ответе, чтобы дольше прожить, не хватает мне слов. Тен-теререн. Я обожгла свои ноги, чтоб пройти по земле, молча обнимай свое тело во сне. Но сон ты, не пролей меня. Но сон ты, не пролей меня. Чоң рахмат. Дагы бир жолу ушундай келип эфирге жагымдуу маанай тартуулап, ырдап дагы сүйлөп дагы бергениңиз үчүн алдыдагы иштериңизге ийгилик, үйгүлүүлүк, бакыт каалайбыз. Чоң рахмат. Мага да аябай жакты, сиздерге өркүндөп өсүүнү каалайм, бар болгула.
белгилеп айта кетейин, Супер KG негизи эле Супер Инфо гезити мага эң максималдуу белегин ыйгарган деп айтсам болот. Ушу статуэткадан эң рекордсменка мен болушум керек. 7 статуэткам бар. 7 статуэтка деп. Супер ырчаймы дегенден. Ооба, Анан заманыбыздын супер ырчаймы деген наамы ыйгарылган. Ушу жаш кезимен ушу мени колдоп, ушундай чоң колдоого алганыңарга, силердин жамаатыңыздарга, силердин чыгармачылыгыңыздарга мен чоң ыраазычылык билдирем. Бар болгула, жашагыла, өркүндөгүлө, өскүлө. Анан эми ушу колдонуучуларга да айта кетейин. Чоң рахмат. Менин күйөрмандарым, мени күткөнүңөргө, мени сүйүнүп ушул мындай сурооңорду узатканыңарга терең ыраазымын. Бар болгула. Силерге дагы ийгилик каалайм. Бир мындай жан эргиткен бир жакшы ырларды аткаралы деп айткым келет. Мен ошондой жакшы жаныңарды эргите турган ырларды аткарганга аракет кылам. Сиздерге баарын арнайм. Саламатта калыңыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө, угушканча Бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар.